саламатсыздарбы ардактуу көрүүчүлөр, амансыздарбы? Негизи эле ЛТР Билим Илим каналында кесип көрсөтүүсү ар кандай чыгарылыштарда ар кесиптердин ээлерин чагылдырып сиздерге оор кыйыштарын айтып бермекчи. Бүгүнкү чыгарылышта дал ушул музыканын көптөгөн аспаптарда колдонуп агабыз тууралуу кененирээк маек кылып бермекчибиз. Анда мен кыскача тааныштырып өтсөм, Улуу Мурас жана бийиктик ансамблинин түптөөчүсү жана жетекчиси, ошондой эле Ош шаардык маданият башкармалыгынын алдында түзүлгөн Кыргыз эл аспаптар оркестринин дирижеру Зарылбек уулу Талгат агабыз менен маек кылмакчыбыз. Аны менен катар агабыз Ош мамлекеттик Ниязал атындагы музыкалык окуу жайда музыка мугалими болуп иштейт. Амансызбы ага? Аманчылык. Өзүң. Керемет күү менен эле баштап бердиңиз. Алгач дал ушул музыкага келип калышыңыз боюнча айтып өтсөңүз. Музыкага негизинен кичи кезимден эле кызыкчумун аябай. Элдин баары президент болом десем, мен музыкант болом дешимин. Ошол өзүм эмне болуп жактырып калганын билбейм, бирок ушул кыялданчумун да музыкага. Негизи ырдайм деп ойлочумун. Эл катары эле, мисалы, баары эле ырдагысы келет го. Анан тилекке каршы бирок мен аспапка окуп калдым. Ага өкүнбөй, мен аябай кубанам негизинен. Ошол мен окуткан Касаболотов Акыл агайыма аябай терең ыраазычылык билдирем. Сахнага атайын көптөгөн убакыттар менен, репетиция, даярдыктар менен чыккан учурда эл кабылдайт дейм. Ошол учурда ар кандай сын пикирлер айтат. Анан бул негизи эле музыкант болуп жүрүш сиз үчүн оор эмеспи? Негизинен оор эмес, себеп дегенде бул музыканттын жумушу, жашоосу мага жагат абдан. Мен кыялданчумун, көп нерселерге ийгиликтерди жеткем, көп ийгиликтерге жетем. Мен дагы агайыма окшоп жакшы балдар тарбиялап, алар да ийгиликке жетип. Негизинен өзүмө жагат жумушумчу. Мен жумушум менен сыймыктанам десем да. Агай, дал ушул музыка тармагында жүрүп, кайсыл аспаптарда үйрөндүңүз агай? Жана ошондой эле кайсыл аспаптарды азыркы учурда аткарасыз? Аспаптар өзүм эле, мисалы, чоор аспабын бүткөм. Консерваториядан, Кыргыз улуттук консерваториясында Касаболотов Акыл агайдан бүттүм. Бул чоор деген аспаптын ичинде негизи эле бир 7-ден 8ден аспап кирет, бир эле специнин ичине. Аларды айта кетсем, чопочор, сыбызгы, чогойно чоор, темир оскомуз, жыгач оскомуз, ушул аспаптардын баары кирет. Анан негизи башка аспаптарды эле үйрөнгөнгө аябай кызыгам. Бир жерде бир эле нерсени кармап отургандан көрө өрчүп өнгөн жакшы деп ойлойм мен. Ошол. Дал ушул биз билебиз, сиз музыкадан сырткары музыканын ичинде эле нерсе, бирок жалпы оркестрди түзүп, атайын бийиктик, Улуу Мурас деген атайын ансамбльдерди түздүңүз. Дал ушул түзүүдө кыйынчылыктар болдубу? Кандай оор кыйынчтары? Бир топ кыйынчылыктар болгон арасында. Кыйынчылыгы жок жумуш болбойт да. Негизи жеңил нерсенин өзү жокко. Ошол нерсени түзүп, кандай десем, мен ошол чөйрөнү түшүнүп билгеним себепкер болуп эле баары астыга жылып кетти деп ойлойм. Ардактуу көрүүчүлөр, биз дал ушул музыкант кесиби боюнча сүйлөшүп жатабыз. Андыктан дагы да болсо Талгат агайыбыз бизге аспаптарды, Кыргыздын улуттук аспаптарын ойноп бермекчи. Агай, дал ушул алдыңызда турган аспаптардан бириң серин айтып, тарых боюнча түшүндүрмө бергенче, анан бир күйлөрдү, чыгармаларды аткарып берсеңиз. Бунун аспаптын аты эмне деп аталат? Бул аспап чогойно чоор деп айтылат. Бул аспапта да толтура бир топ күйлөр бар, толтура. Бул аспапты бизге Уланбек Нышанов агай өздөштүрүп таркатты. Илгери деген бул аспапты койчумандар көп ойночу экен. Эмне үчүн агай? Ошонун себебин мен да билбейм. Мисалы, койчуман деген кой кайтарат. Ого. Мен ойлойм, бул жанагы талаада койду айдап коюп туруп эмне жумуш кылмак эле. Бул илгери деген камыштан жасалчу да буларчы. Азыр бизге деген өрүктөн, алмураттан, пластиктен жасап калышты. Ошол анан көбүнчө койчумандар аткарган деген
бизге маалыматтар келген ушундай. Анан бизде ушу Асанбай Каримов деген өзү аксылык чогурчу болгон. Ошол кишинин аспабы азыр консерваторияда турат. Ошол камыштан эле камыштын ичин, камышты бөлүп туруп эле ичин тазалап, кайра жабыштырып, байлап туруп эле ойной берчү экен да. Үндөрү экөөнүкү бирдей эле болобу же бул башкача береби? Үндөрүндө айырма болушу мүмкүн. Себеп дегенде ар кайсы мисалы жыгачтан башкача чыгат, пластиктен башкача чыгат да. Камыштан деген андан да башкача чыгат. Туура. Анда дал ушул чогуу ойночордон бир күбө ойноп бериңиз агай. Чыгарып берейин. Бул аспапты үйрөнүү үчүн дагы убакыт, мээнет талап кылса керек агай. Бул аспаптан үн чыгарган өзү эле бир мээнет болуп. Мисалы бир кандай десем, бир кенедей бир талада бир чөптүн ичинен бир инени издешиң керек да. Ошондой болуп калат да. Анда кийинки аспаптарыңызга да токтолуп айтып өтсөңүз агай. Болду. Бул деген сыбызгы деген аспап. Бул аспапты бизде негизи 6 көзөнөк болчу экен илгери. Бизге азыр 10 көзөнөк кылып жасап чыгарып берди. Бул деле Нурлан агай аябай салымы чоң бул кишинин. Ошол азыр бул аспап менен көбүнчө ансамбльдарга, оркестрга, запистерге, ырларга ошол жактар ойноп жүрөт азыртан. Бир күбө аткарып берем бул аспаптан дагы. Керемет. Сон, ардактуу көрүүчүлөр, Талгат агайыбыз аябагандай кыргыздын улуттук аспаптарынын көбүн ойнойт экен. Бул жакта менин билишимче бул чопочор агай. Бул чопочор деген аспап. Бул чопочор негизинен илгери деген жаш балдарга оюнчук катары, ышкырык катары ойнолчу экен. Азыркы учурда биз уже эми көп жерде ойноп калдык бул аспапты. Музыкалык аспап катары кирип калды бул аспап. Бекташ деген чыгарма аткарып берейин силерге. Агай айтсаңыз, дал ушул кесиптин артында эмнелерге жете алдыңыз? Бул кесиптин артынан көптөгөн билимдерди алдым. Мисалы, мен өзүмдү музыкант деп деле айткым келбейт негизинен. Эмне үчүн агай? Мен дагы да үйрөнүшүм керек. Мен дагы да изденишим керек, дагы да көп нерселерди билишим керек. Музыканын теги түбү жок дегендечи. Аягы жок экен да бул изденүүчү. Анан биз деген күнүнө даярданып туруш керек, формада болуп туруш керек, ойноп кайрадан кайталап турушубуз керек. Бул музыкант жашоо ушундай экен. Мисалы, бир эле окуп бүтүп койдуң, анан кийин баарын билип калдың эмес экен да. Окууну бүткөндөн кийин деле дагы изденет экенсиң, дагы үйрөнөт экенсиң, дагы сабак алат экенсиң. Ушундай экен да. Ал эми дал ушул музыкант кесибин
тандаган жаштар аябагында көп азыркы учурдачы. Aa. Бирок артынан көпчүлүк учурда аягына чыкпай эле башка кесипке ооп кетет дагы. Эми ар кандай мисалы жашоодо ар кандай болот да. Кээ бири деген мүмкүнчүлүгү болбой калат. Кээ бири деген кызыкпай калат. Кээ бири деген түшүнө албай коет. Бир топ убакыт өтүп мен табам да кылам да дейт да, бирок ар кандай болуп калат да. Бир нерсе деп айтыш деле кыйын. Мисалы негизинен мен мындай деп айтам балдарыма. Бир нерсеге жетиш үчүн бир нерсени кесиш керек деп айтам. Себеп дегенде баардык нерсени чогуу алып кете албайсың. Баардык нерсени чогуу алып барып, баарына жакшы көрүнө албайсың дейт го, ошондой сыяктуу да. Бир ийгиликке жетиш үчүн бирдемкени кесиш керек да. Мисалы баарын эле бирдей кылып туруп баарын чоң кыла албайсың да. Ошондой жерин мен баарын эле айтам, мисалы балдарыма дагычы. Негизинен мээнет кылыш керек, аракет кылыш керек. Сөзүңүздөн бөлгүм келип турат, сурап жогоруда айткансызбы? Бир нерсеге жетүү үчүн экинчи нерседен мындай баш тартуу керек деп. А сиз эмнеден баш тарттыңыз агай? Бойдокчулук убакыт болот да. Башың бош, анан менин эле досторум ойноп эле жыргап эле жүрдү да. Мен ошол нерсени кесип албадым. Демек, оюн күлкү, шаттыкты жаштык кезде. Мен максатым мисалы менден жакшы ойногондор аябай көп да. Мен жаңы эле үйрөнүп баштасам. Анан мен ошолорду көрүп, мен качан ушундай ойноп калат экен, мен ушуга жетишим керек деген эле ой болду. Анан өмүрүм баары эле ошол жака кетип калыптыр көрүп карасам. Себеп дегенде бул музыкада жүрүп байып кеткен адам көрө элекмин. Вот бизнесте жүрүп байып кеткендер аябай эле көрүп атабыз. Негизи нарагынан патриоттук сезим эле. Мен ушуну жайылтам, мен ушуну барктайм, мен ушуну көргөзөм дегенчи. Мисалы бизде чет өлкөлөргө көп чыгабыз го. Вот ошол чет өлкөлөргө чыкканда деген аябай таң калышат да, биздин аспаптарды көрүп, ойногонубузду көрүп, ай бул кандай, мындан кантип эле үн чыгып атат депчи. Бизде өзүбүздө колдо бар алтынды барктабай жүрөбүз да азыркыга чейинчи. Мисалы жакшы каралбай жүрөт бул нерсечи. Ошол. Агай жанагыда айтпадыңызбы, музыкант кесибинде ушул кесипке түшкөндөн кийин байып же болсо бизнесмен болуп кетпесин дедиңиз го. Бирок аябагында сонду. Жан дүйнөң менен байырсың. Ошол нерсени сен сүйөсүң, мисалы музыканы ошо көңүл бөлөсүң, ошол менен жашайсың. Уктасаң, турсаң дагы жашооң ушул да. Жан дүйнөң менен эле байып эле бактылуу боло беретчи. Ошондой. Бул деген чогойну ре деген аспап. Бул Нурланбек Мытшанов агай бизге өздөштү иштеп келди. Аябай сонун аспап бул дагычы. Чогойно чордун эле бир аз башкача түрү, бирок мында деги диапазону кеңирээк. Бул деген дудук деген аспап. Бул эмеси боюнча түбү Армениянын аспабы бул. Бул аспапта бир аз өздөштүрүп көрдүм. Ойносо болот экен. Үнүн бир аз чыгарып берейин.
Ардактуу көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышта өзүңүздөргө белгилүү болгондой, музыка тармагында болгон мыкты музыкант негизи эле жаштарыбыз. Биздин келечек муун. Эгерде дал ушул музыка тармагын тандайм деген болсо, сиздерге кененирээк маекти айтып бердик. Эгерде кимде ким тандай турган болсо, ага жолукалайбыз. ЛТР Билим Илим каналында кесип көрсөтүүсүндө музыкант боюнча бүгүн кенен сиздерге чагылдырып бердик. Биздин көрсөтүү сиздерге жаккан болсо, биз өз тилегибизге жеттик. Амандыкта туруңуздар.